Урматтуу достор, жалпыңыздарга салам. Биз бул жерге галканын балдарын алып келдик. Көк моюн таган деп коебу, чөкө таган дейби, ошол сыяктуу. Булар азыр кусак ач каралат. Сразу келиши менен эле уже адамга көнүп калды. Азыр кусагын төрөбүз. Мына, бул жакта чегиртке. Мындай кусагын төрөбүз. Сабыр кылып туруңла. Видеоны өткөрбөй туруңла. Сантабыз алайлы. Өтө көп кетти буларчы. Сайрабай калгыча беребиз. Себеп дегенде курсак тоюш керек бардыгын. Ал. Бул жакта чоңурагы бар. Бул уже учайын деп калган. Бул жерде 6 штук достор. 6 штук. Буну не пайдасы бар деп эле сурай беришет. Бул контент тарткан өтө сонун. Бул жаныбарлар менен эң тез үйрөнгөн ушул экен да. Дүйнө жүзү боюнча. Жан түркам. Бул 3 күн, 4 күндүн ичинде үйрөнөт. Өтө татал деле жери жок. Сен эле кусагын тогузуп, тамак берип турсаңар эле өзү сразу эле энесиндей көрүп калат адамдычы. Анан бул жөнүндө дагы айтып берем. Азыр бул биринчи бөлүк. Анан бул жака достор экинчи бөлүктө бул жерде ала канаттын балдары. Бул жерде 4 штук бар. Бул дагы үйрөнөт экен, көпчүлүгүн көрдүм, бирок өзүм үйрөтүп көрө элекмин. Мен да баласын издедик эле, бирок чоңураак экен. Кичине жапайыраак азыр адамдан коркот. Буну да акырындан үйрөтөбүз. Бунун Өзбекстанда сүйлөгөнү дагы бар экен. Ала канаттын. Буну баягы карга менен да бир-эки жаныбарды аралаштырып туруп лабораторияда чыгарышкан да. Афганистандын каргасы деп коет. Афганский чынчык деп коет. Буну баягы уйлардын курттарын тереттеп туруп ойлоп табышкан дагы. Уйларга кой берген, курттарын тери жакшы жеген, бирок кийин көбөйүп кеткенден кийин жемиштерге дагы атака кыла баштаган. Азыр буну жок кылыш керек болуп атат. Бардыгы жок кылуунун аракетинде жүрөт. Өтө тез көбөйөт, өлбөйт буларчы. Буларды хищниктер дагы жей албайт. Булар өзү ham оорубам өлбөйт экен. Ошон үчүн буларды көпчүлүгүн өлтүрүш керек болуп атат. Азыр буну дагы үйрөткөн алып келдик. Бардыгын бир күндө алып келдик, чтоб айырмасы кандай болот экенин чогуу көрөбүз буйруса. Бүгүн биринчи күн, азыр жапайы маалы бардыгы. Ала канаттан 4, таандан 6. Анан достор, булардан сырткары бул жакта көк карга бар. Көк карганы көп көргөн эмес болсо керек, айылдагылар тааныйт буну. Бул көк карга өтө сулуу болот. Неге көк карга деп коет билбейм, бирок орусчасы башкачараак экен. Мына достор, бул эм жумуртка баса турган маалы болуп аткан экен эле да. Биз алып келгенден тууп койду, бирок баспады. Эм баласын чоңойтпосо деле керек. Бул дагы азыр жапайы. Эч белен түшүнбөйт. Буну эч ким үйрөткөн эмес, бирок бир көрөлү деп көрөлү дедик. Өтө чоң размери, уже кадимкидей эле энеси. Мында кичине колго көндүрүп көрөбүз, попугайлар сыяктуу кылып эле. Если үйрөнбөй турган болсо, кайра жаратылышка коюп салабыз. Так что жаман көрбөгүлө. Анан бул жерде достор чөжө. Чөжөнү да колго үйрөтөбүз. Чөжө үйрөнөт, сөз негизи. Көпчүлүгү эле үйрөткөн муну. Анан 6 штук алып келдик. Мындан да бир күндүктөр. Жашап кеткени жашап кетет, өлгөнү өлөт. Айла жок. Эми бул чөжөнүн көп деле нерсе айтпай эле коеюн бул жөнүндө. Анан бул жакта достор карга. Таза карга, кара карга. Бул кузгун эмес достор, берки менен Гришима окшош эмес, булар кичинерээк болот. Бул обычный эле көрүп жүргөн каргаңар, как деп жүргөн. А мендеги карга болсо кузгун. Ал булардан чоң келет. Үчөө бириккенде ошо менен тең болот. Ал 3 эсе чоң буларданчы. А бул обычный каргалар. Булар өтө умный канаттууларга кирет. Дүйнө жүзү боюнча попугайлар менен ушулар эң акылдуу канаттуулар. Буларды дагы жашын таба албадык. Өтө чоңоюп калыптыр, бирок үйрөтүшкө аракет кылабыз акырындан. Бүгүн азыр биринчи күн, бул дагы азыр тупой болуп турушат. Эми күндө киргизип турам.
результаттары кандай болуп атат, кимиси кандай үйрөнүп атат. Биринчи күнү раса качат эле, бирок азыр кече алып келгенбиз, бүгүн кыйла адамга нормально болуп калды. Да 1-2 күндө, 3 күндө разница бериш керек да. Үйрөнгөнүнөчү. Анан булар сүйлөйт достор. Сүйлөгөнү да көп видеолор бар, YouTube'да көрсөңөр болот. Берки кузгундан кийин ушулар турат да. Кузгун буга караганда акылдуураак. Бул кичине тупойраак болот. Анан кичине политраак болот деп коюшат. Эми чогуу көрөбүз. Экөөнүн разницасы бунун канаты тегиз болот экен. Куйругу да тегиз, кузгундуку овальный да. Мындай кругка окшош. Анан кузгундун сакалы болот, булардын сакалы болбойт. Ушойдон эле чоңойот. Куддуң ушундай эле болот. Обычный эле көрүп жүргөн, жаңактарды жеп жүргөн карга бул. Шуну бүгүн баштадык достор. Көптөн бери мен тартам деп жүргөм, ушинтип үйрөтөм деп. Балапан сезонго жете албай аттык эле. Бүгүн жетип келдик. Биякта ала канат, көк карга, таан. Анан булардын питаниясы кандай болот десеңер, азыр пока таанга чегиртке берип атабыз. Бул чегирткени Бишкекте cricket.kg деген сайттан алсаңар болот. Бунда өтө витамин көп, өтө тез чоңоет, эгер чегиртке бере турган болсоңор. Анан кузгунга биз эт беребиз. Молор дагы азыр пока чегиртке жеп атат. Чегирткени жакшы эле жеп атат, бардыгы элечи. Анан аралаштырабыз күндөн күнгө барган сайын башкача кылып. Достор, күндө киргизип турам, күндө күтүп тургула результатын. Кимиси кандай кыймылда, ким адамдан коркпой калды, ким коркуп атат. Кайсынысы тупой, кайсынысы умный чогуу көрөбүз. Тупойлорун кайра жаратылышка кое беребиз, кыжалат болбогула. Бул көк карга деле биздин жаныбызда эле жашайт. Бул ала канат любой жерде жашайт. Таандары эми, бирок таандарга гарантия бар үйрөнүшүнөчү. Анын карга менен көк каргага чота ишенич жогорак болот. Бирок карга деле башы иштейт. Тез эле көнүп кетиш керек. Эртең дагы киргизем достор. Бүгүн 1-күн.